Жаш балдарга сексуалдык ырдык көрсөткөндөр кыргыз коомунда жыл сайын көбөйүүдө. Кылмыштын өсүп жатканын статистикадан байкоого болот. Күчтүү үй бүлө, күчтүү мамлекет балдарды коргоо комитетинин төрагасы Жеңиш Молдокматовдун айтуусунда ИИМден алынган маалымат боюнча 2010-жылы жашы жете электерди зордуктоо боюнча 47 кылмыш катталган. 2015-жылы мындай иштин саны 74кө жеткен. Буларды жалпылап 5 жылга бөлүп туруп, пайыздык көрсөткүч менен ала турган болсок, 5 жылдын ичинде эң көп катталганы бул 47% менен зордуктоо беренеси 129 каралып атат. Ошол эле мезгилде 18% менен бардыгынан ортомчу алып, бул жанагы 16 жашка толо элек өспүрүмдөрдүн 146сы катталып 18%ды түзүп атат. Бул абдан начар көрсөткүч деп айтсак болот. Үрөй учурган терс көрүнүшкө бөгөт коюу максатында Өнүгүү партиясы өлүм жазасын киргизүүнү айтып келет. Өлкөнүн акыйкатчысы Кыргызстандын азыркы шартында өлүм жазасын киргизүү кыйын деп эсептейт. Кубат Отурбаевдин пикиринде коррупцияланышкан сот, тергөө айыпсыз адамдарды курмандыкка чалып салышы ыктымал. 131, 132, 133 беренелердеги жаш балдарга, тестер кыздарга, секелектерге жасалып аткан күнөөлөр кылмыштар боюнча кармалгандарды азыркы нормасы болгону 3 жылдан 5 жылга чейин гана. Ошону өмүр бою эркинен ажыратуу деген менен тез арада алмаштырыш керек деп ойлойм. Экинчи бир жол катары химиялык кастрация маселеси. Бул жаатта өткөн чакырылыштагы депутаттар мыйзамды демилгелеп, бирок ал аягына чыккан эмес, колдоо тапкан эмес. Кандай болгон күндө да наристелерге көрсөтүлгөн жыныстык аракет кечирилгис дейт Бакыт Төрөбаев. Мен өзүм позициям сиздер жакшы билесиздер, ушу педофилдерге өлүм жазасын киргизүү. Жалпы биздин фракциянын да позициясы ушундай. Жогорку кеңешке келгенден кийин биз аракеттерди жасап келатабыз. Бул конституцияны өзгөртүш үчүн бир топ маселелерди киргизиш керек экен. Биринчи биздин кадамыбыз эмне болду? Биз референдум жөнүндө мыйзамды талкууга киргиздик. Конституцияны бүгүнкү күндө биз референдум аркылуу өзгөртө алабыз. Өнүгүү партиясынын демилгесине күчтүү үй бүлө, күчтүү мамлекет балдарды коргоо комитети кошулуп, республика боюнча 11 000 адамдын колун чогулткан. Аты жөнү даректери менен кол коюлган документти уюм өкүлдөрү Бакыт Төрөбаевка тапшырып, чогуу кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюшту. Өлүм жазасын мыйзам менен киргизүү аракетин эми Өнүгүү фракциясы өз жоопкерчилигине алды. Бурулай Пусурманкулова, Нурлан Мамытов, Сентябрь.